Бүгін походу сіздер менен маанилүү маалыматтар бөлүшчүдөйбүз. Ассистент боюнча кандай жаңылыктар болуп атпагандар? Ассистенттин бир долясыны сатуу маселеси көтөрүлүп жатат. Как раз ушул маселе боюнча сіздер менен пикиримди бөлүшкүм келет. Компаниянын долясын сатуу, мунун плюстары жана минустары. Демейде бир караганда компания меники болсо, бул компания неге мен башкасына сатайын деген бир эгоисттик көз караш бар. Албетте бул кээ бир учурларда туура болот, бирок кээ бир учурларда туура эмес болуп калышы мүмкүн. Элементарный бир мисал айтам, ошол эле Wildberries. Wildberries'тин капитализациясы, Wildberries'тин жалпы стоимость компания деп коет го, жалпы баасы 15 миллиард доллардан көбүрөөк акча, 15 миллиард доллар. Бирок Бакальчуктун состояниясы деп коет го, Бакальчуктун байлыгы канча? Где-то 2 миллиардтан көбүрөөк. 2 миллиард доллардан көбүрөөк. Итак, 2 миллиард доллардан көбүрөөк болгондугу үчүн Россиянын эң бай бизнес аялы. Мындай вопрос болот да. Эгерде Wildberries'тин капитализациясы 15 миллиард доллар боло турган болсо, а Бакальчуктуку неге 2 миллиард доллар? Анткени примерно эсептеп көрө турган болсок, Wildberries'тин где-то бир 20-25% гана Бакальчуктуку. Бул жерде мындай бир маанилүү суроо болот. Неге Бакальчук 15 миллиард долларлык компаниянын бардыгын өзү алып албайт дагы 20%-ин алып туруп 2 миллиард доллар акчасы бар деп ой келиши мүмкүн. А бирок бул жерде маселени бул жагын эмес, ары жагынан карашыбыз керек да. Бакальчук тийиштүү адамдарга, ылайыктуу адамдарга компаниянын где-то 80%-ин бере алгандыгы үчүн компаниянын жалпы капитализациясы 15 миллиард доллар, а Бакальчуктуку 2 миллиард доллар. Мындайча айтканда, эгерде Бакальчук бул компаниянын бардыгы меники болсун дегенде эч кимге бербей койгондо, скорее всего, компания 15 миллиард болмок эмес, Бакальчуктун чөнтөгүндөгү акча дагы 2 миллиард болмок эмес. Ушул жагын түшүнүш керек. Ошондуктан мындай нерсе бар да туугандар. Эгерде компаниянын долясыны бирөөгө бере турган болсоң, бул жерде 3 нерсе болуш керек. Тагыраагы ушул 3 себептин бирөөсү болуш керек. Мунун бирөөсү эмне? Компаниянын долясын бере турган адамыңдын же акчасы көп болуш керек, чтобы сен акчаны ойлонбой, компаниянын өнүгүшү менен, компаниянын стратегиясы менен убакыт коротушуң керек. Акчасы. Же болбосо, бул компаниянын долясын бере турган адамыңдын акылы, аябай билими күчтүү болуш керек. Ушул билими менен сенин компанияңдын алдыга жылышына салым кошо тургандай болуш керек. Как раз ушул маселе боюнча өткөндө бирөө айтып жатат. Чет өлкөлүк аябай күчтүү университеттен бүтүргөн бир бала менен таанышып калдым. Жана бул балага мен компаниянын 15%-ин саттым дейт. 15% саткандын эң чоң немеси, максаты, как раз бул баланын чет өлкөдөн алып келген билими менин компанияма жаңы кан болуп берет деп айтып атат да. Аябай туура чечим. Же болбосо үчүнчүсү, компаниянын долясын бирөөгө сата турган болсоңор, мунун связьдары көп болуш керек. Мунун тааныш билиштери көп болуш керек. Жыйынтыктап айтыш керек болсо, же акчасы үчүн сатасың, же билими үчүн сатасың, же связьдар үчүн сатасың. Ушул үчөөнүн бирөөсү болуш керек. Анын жанында тургандар, эгерде компаниянын долясыны, компанияңыздардын долясыны бирөөгө сата турган болсоңуздар, менин жеке пикиримде аябай маанилүү болгон бир нерсе бар. Муну эске алыш керек. Бул партнерство это женитьба деп коет да, үйлөнүү сыяктуу да, өнөктөштүк. Ошондуктан бул үчөөнүн жанында сиздер партнер боло турган, өнөктөш боло турган адам, компаниянын долясын алып сиздер менен бирге боло турган адам менен сиздердин мамилеңиздер жакшы болуш керек. Мисалы, азыр мен компаниянын долясын сатууга кызыктар болуп турам, бир вариант чыгып атат. Бирок бул жерде мени ойлондурган как раз жашырган не керек бар. Бул партнер менен мен канчалык даражада иштешип кете алам? Бул жигит менен мен канчалык даражада күн сайын созвон кылганда, сүйлөшкөндө, телефон жалып сүйлөшкөндө канчалык мага приятно болот деген маселе болуп жатат да. Анткени элестетип көрсөңүздөр, азыр менде компанияда бир сооснователь бар. То есть компаниянын бир долясыны мен бирөөгө бергем. Бул жигит менен менин мамилем аябай жакшы.
Biz 2 жылдан бери күн түн бул жигит менен бирге иштешип жатабыз. Толгон токой проблемалар болду, материалдык проблемалар болду, кадрдык жактан проблемалар болду, технический жактан проблемалар болду. Бирок так как бул жигит менен мен аябай жакшы болгондугум үчүн, то есть пикирлерибиз, жашоого көз караштарыбыз, бир проблема болгондо бул проблеманы кантип чечебиз деген позицияларыбыз аябай туура болгондугу үчүн көп проблеманы оңой эле чечтик. Азыр эми үчүнчү болуп келе турган бирөө бар. То есть переговор болуп жатат. Эгерде бул жигит менен партнер болуп, бул жигитке мен компаниянын долясын сата турган болсом, анда бир чоң проблема чечилет. Мен программанын продажасына көп башымды оорутпайм. Бул жигит сатат. Эгерде бул жигит менен биздин өнөктөштүгүбүз болбой калса, мен бул жигитке доляны сатпай турган болсом, анда эмне болот? Анда программанын продажасы менен өзүм алектенишим керек болот. Өзүм буга чейин чоң масштабта ушундай бир IT продукт сатып көрбөгөндүгүм үчүн мен үчүн бир чети жаңы опыт болот, бирок ошол учурда менин көп энергиямды алган нерсе болот. Итегиле бул жигитке доля сатып жатканда менин эң көп кызыктырган нерселердин бирөөсү, эгер бул жигит продвижение жана продажа менен алектене турган болсо, мен лучше кыргызмын жана Китебим Куран проекти менен көбүрөөк убакыт өткөрүп, ассистентке көп башымды оорутпайм деген нерсе көп кызыктуу болуп жаткан. Бирок жана айткандай, эгерде бул жигит менен мен жакшы тил табыша албасам, жакшы жылдызыбыз келишпесе, лучше өзүм эле продажа кылгам жакшыраак. Анткени партнерство это как замужество, то есть как женитьба. Вот.